Салам достор. Дагы бир заказ алдым азыр $13 бир аз 5 майлга экен, бир аз. Ошол эле Макдональдстын алган ресторандын эле маңдайында, бирок ылдыйраак жагында да. Ну там 100 метрах недалеко да. Азыр мына ошол жерге келип калдык почти. Forno Rosso деген итальянский пиццерия бар, ошол жерден алдык. Мен үйүмдүн жанында эле бүт ресторандарчы. Мен өзүм атайын ошо ресторандар бар жерге көчүп келип алгам, Харлем деген көчөсү. Силерге көрсөтөм. Ондай туруп алышат да. Азыр мен силерге көрсөтөм, туугандар. Мындай кылайын. Тээ жакта Макдональдс көрүнүп атабы, тигине Макдональдс, тиги артында ресторан, ошол жерден келгенбиз да бизчи. Ошол жактан келгенбиз. Туурабы? Ошол азыр ушул перекрестокто өтөбүз. Ошол перекрестокто өткөндөн кийин на Taco Bell. Ошол жерден да алып кетебиз. Taco Bell'дан да. Бул мексиканский сеть да, Taco Bell деген. Абдан популярный болуп кеткен. Балким кыргыздардын арасынан дагы мындай ушу фастфудный ойлоп таап, американизировать этип, ушундай Taco Bell'дей болуп кетип деген ойлор барбы? Кимде кандай ойлор бар? Биз ушул Макдональдстан алып келгенбиз. Алып чыкканбыз жаңы эле. Андан мурункусын тетиги ресторандан алганбыз. Америкада жол эрежесин абдан жакшы сакташат. Анан экинчиден мындай орусча айтканда попрощерээк да. Анча-мынча жерден мындай сплошнойлорду кесип, аркы бетке өтүп кетсең деле боло берет дегендей да. Ага эчтеке деле болбойт. Мисалы сплошнойду кескенге биякта праваңды лишайт этип, же штрафка илбейт да. Главное сен аварийный ситуация создавать этпе. Болду. Калганы проблема жок. Биз могул жерден бурулат экенбиз азырчы. Могул жерге кирет экенбиз. Могул жерде негизики тетигине биздики. Ушул жерге киребиз. Ал эми могул жакта болсо бул китайский ресторан, Yummy Japanese деген, China. Китайстердин немеси да, ал жакчы. Парковкага коебуз. Бакта адамдар бири-бири менен ушинтип учураша беришет. Аябай жакшы ресторан. Прям сразу ысык бышырып берет. О, печкада. Yes. Pick up Michael G. Oh, drop off. Give me about. Okay. For combos, guys. Мирлан. No, but on YouTube, YouTube. Russian speak on кочевник в Америке. In nomad in America. Okay. Ошол достор, биз алып чыктык. Анда эмесе барып көрөйлү, канча минутта жетет экенбиз. Короче, аэропорттун жанында тегекен. Келген. Бизге. Excuse me, silent.
Лифттер. Жетінші қабаттамыз. Elevator. Elevator. Англисче лифти elevator дейді. Lift деп болмалы. 727. 702. Так, не мал, шашайсың. Көрелші. Крайма чешкіде. Açmaydı. Meyli. Açmasa. Bismillah. Может, 702-ші рул емес, может, я қарап көрейінші. 709 кенді. Дылай бере. Так. Таштадық, кеттік. Бұл адамға, друзья, такие у нас дела. Что может быть в Америке? Hey, how are you? Тамаша. Так, лифт шықырдық. Загорелся. Красный свет. Он неге ташканы. Ошол дуранда, в общем, доставканы жумушу ушундай, доставкага чыгып иштеп, эч кандай деле кыйынчылыгы жок. Самое главное, ыңгайлашмалар. Али чыгып койгончу деп, чыгып кетем деп калдым. Атайын чыгып, ондан чыгып кетем. Биз бирге жумуш кылгандабыз, албетте. Америкага келип, жөн эле андай өзүңдүн калаган жумушуңду ойдогудай иштей албайсың, себеби дегенде сен келгенде биринчиден адаптационный период өтүш керек да. Адаптационный период өткөндөн кийин анан уже өзүң балага жумушка иштейсиң. Машинаны шарда токтоп койгом, мисалы экен өзүм. Могу кызым менен турбайбы? Анда болсо субурбан турат, ала болсо эме такси. Жанагындай лимо деп коет, лимо. Болсо ошо лимо деп коет, лимо таксилер булар мындай тарифтери кымбат, анан ушундай жалаң чоң машиналар болот. Lincoln, там Suburban, Uber Black дегени бар. Анан эң чоң ошо компания Limo. Limo тууралуу дагы биздин кыргыздын жигиттери иштегенин билем. Limo'го өзүнчө шарттары бар, анын дагы окусу бар. Бирок Limo айдаш күнүнө канча тапса болот десеңер, Limo'до күнүнө жок дегенде 300 тапса болсо керек. Жакшылап иштеген күндөрү алардыкы $500, майрамдарда $700, $1000 чейин чыгарышат алар. Бирок постоянно жумуш боло берет деп мен айта албайм. Бирок в целом почти трактын акчасы деп айтса болот, бирок тракка жетпейт да. Limo'дагы абдан жакшы жумуштардын бири. Негизи алардыкы мисалы баалары кымбат да. Аэропорттон жөнөкөй таксилерин, обычный Uber'лер, мисалы Uber такси аэропорттон центрга, даунтаунга $25 тегерегинде барса, булар болсо мисалы $60-70 тегерегинде чыгат да. Беркинде жөнөкөй такси дагы бар. Жөнөкөй такси ал баягындай ак машиналар болот, үстүндө атайын такси деген мындай эмелери менен, мындай вывескалар менен капталдында медальон такси деп коет. Билсеңиздер, ага өзүнчө шофер, драйвер лайсенске окуш керек. Анын окуусун окуп туруп, анан ошол боюнча иштесеңер, алардыкы расчет тариф примерно $50, $54, $55, $50-55 тегерегинде. Алар эки эсе кымбатыраак.